ошентип алганда. Мындай да кылалычы. Таш Башат айылындагы уздар бул кол эмгектерин таштандыдан пайдага деп аталышкан. Анткени алар тиккен көйнөктөр жана турмуш тиричиликке колдонулуучу буюм-тайымдар эски кийимдерден жасалган. Жынсы шымдардан тиктим. Бир шым кетет экен бирөөнө. Ичинде ачып көрсөтүңүз. Анан ичин мынакей момундай кылып иштеп койдум. Материал менен немеси жумшагыраак болгон үчүн коробка салып койдум да. Кийилбеген, анан жууп тазалап баарын. Анан бу панама бир кийилбеген платье костюм бар эле. Ушуну тиктим. Сон болду. Бирөө чоңураак, бирөө кичирээк. Азамат. Могул ошол немеси менен кичинекей кыздардын немеси. Сумкасы. Дайыр ошо костюмдун чөнтөгү жагын тиктим. Эч керексиз, а бирок муну пайдага чыгарды. Айылдыктардын мындай эмгектери ондоп саналат. Алар айлана чөйрөнү булгап жаткан желим баштыктарды эл азыраак колдонсо дешет. Ага жараша уздар түрдүү эмгектерин айылдаштарына сунуштап келишет. Немеге азыр салфан баштыкты пайдаланганда неметип, сахар, пахар салганга мындай баштык жасап атам, кайра булушундай эле, кайра бирөө какайт. Азыр берсем, алтындай да бир баштык тиктим, муну болсо кургак нерсе салганда мындай эле чакан көтөрүп алганга, эгерде шекер-пекер ала турган болсок, мунун биягын мындай кылып тартып койгонго, тартып көтөрүп алганга Эки ыкма менен пайдаланат. мындай кылып тартып көтөрүп алса болот. Кыштакта таштандыдан пайдага деп аталган демилгелүү эки жамаат бар. Ар биринде 10дон ашык аял эмгектенет. Кичинеден мурун эле бири-бирибизге мындай керектүү айылдыктар эле алат да, мисалы куржун тиксе куржун, мисалы заповедниктер куржун асынат, алар алышат. Элдер мисалы үчүн кол өнөрчүлүк деген жерде калбайт, муктаждыктар заказ берет. Мурунтадан эле баягы көп болбосо дагы вставкаларга катышып келтабыз, чыгарабыз, сатылып өтөт, бирок баягы мындай линия менен кетпесе дагы асастан өтөт. Уздар тиричилик буюмдардан тышкары кыздарга арналып тигилген кооз кийимдерин да көрсөтүп, 2 майрам күнү эл алдына алып чыгышты. Мода кылып ойлоп тапканга Экинчи команда жамааттын аты Кыял жамаатына азаматсыңар силер дагы окуган нерселерди калтырбай, монтип курап, бирок мындан көбүрөөк сатып эметкенге аракет кылгыла. Жанагы сатка келген көп машинкаңар көп силерде, баштыктарды тиккиле. Ошо Кыял командасы экинчи орун, сизге рахмат. Силерге 5000 сом. Айылдагы экологиялык багытка арналган иш-чара окуучулар айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга үндөгөн эко театр менен уланды. Жаратылышты биз коргойбуз деп эле айта бербей, биз ошону коргоого аракет кылышыбыз керек экен. Жанагындай эгерлердей болуп, аларды мындай дагалабасак дагы биз аларга тийишпей, браконьерлерди бияка киргизбей, мындай аларды бияктан алысыраак кармашыбыз керек экен да. Себеп дегенде Кыргызстан биздин бейиштей болгон мекенибиз, жана биз ошону сакташыбыз керек. Силер астында турган нерселерге буга чейин кездешип көргөнсүзбү? So it's a very easy low-tech appliances to harvest the energy from the sun to make it into something useful. Карагай черлүү тоонун койнунда жайгашкан Таш Башат айылынын аймагында бугумарал жаратылыш коргу бар. Айылдыктар ушундай көз жоосун алган жаратылышты ушул калыпта сактап калууга жан үрүшөт. Бирок соңку жылдары мал туягынын көбөйүшү менен жайыттардын такырай баратышы алардын жанын кейтет. Бул көйгөйдү алдын алуу максатында айылдагы активисттер эл аралык долбоорлор менен иштешип, асыл тукум деп эсептелинген Абердин Ангус аттуу 3 бука алып келишкен. Келгенине бир 3 ай болуп калды. Буканы өйдөкү айылда 2 бада бар, анда да бир 40-тан 80 баш уй бар. Биз жерде дагы 40 тай уй бар. Могу буканы 40 уйга коштуңуздарбы? 40 уйга коштук. Себеби
биздин айылда эң керектүү да буканын себеби сандан сапат көтөрүлдү дегенибиз. А бир наңгусту алып келген себеби көп нерсени карадык да. Бул деген тоо ташка анан эт багытында болот экен. Анан бизге ушу эт багытынан сүт багытында керек болду да. Айылда койдун жүнүн кайра иштетүү да чоң көйгөй болуп келген. Айылдыктар быйыл Жашыл климат аттуу уюмга долбоор жазышып, жабдалышты. Мурда эми бул жүндөр иштелбей, ар кай жерге төгүлүп, ыргытылып, өрттөлчүсү өрттөлүп ушундай болчу да. Эми буюрса мына иштеп баштаса, немелерибиз көп. Келген кардарларыбыз жүндү иштетели, минтели, тигинтели деп келип атышат. Айылдыктардын демилгесине Жашыл климат аттуу бейөкмөт уюму көмөк көрсөтүп жатат. Уюмдун жетекчилиги таш башаттыктардын бул аракетин колдоп, алдыңкы жылдарда да иштешүүнү пландоодо. Климаттын өзгөрүү маселеси курч дүйнө жүзүндө, ошондо жашыл климат дегенибиздин себеби эл климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашып жашоо маселеси. Ошол ыңгайлашып жашоо үчүн биз чакан гранттар биринчи элди окуттук. Анан ушул айылдын климаттык радарын түздүк. Айылдын климаты кандай, кайсы нукта, кайсы тарапка өзгөрүп атканы тууралуу. Анан климаттын суунун тартыштыгы, суу катуусунун, иче турган суунун тартыштыгы көйгөйлөрү ошо климатка байланыштуу болгондуктан айылдын эли көп көйгөйдү ушул климаттык радарга салды да. Андан кийин айылдын эли менен чогуу ушу климатка ыңгайлашып жашоо планын түздүк. Yeah, well, in a way, this is the conclusion. So we had selected 6 pilot villages. This is one of them. Бул долбоордун алкагында биз Кыргызстандан 6 айылды тандап алганбыз. Ташбашат кыштагы ошонун бири. Тандалган айылдардын тургундарына биз ишеним көрсөткөнүбүз менен түпөйлөй бар болчу. Натыйжада биз күткөндөн да жакшы жыйынтыктар болду. Себеби биз аларга муну кыл деп тапшырма берген жокпуз. Алар топторду уюштуруп, климаттын өзгөрүшүн канткенде алдын алабыз. Аларды кантип чечсе болот деген идеяларды ойлоп таап иштеп чыгышты. Жалпылап айтканда, өнөктөштөрүбүз уюшкандык менен өзүлөрүн жакшы көрсөтүштү. Биз бул долбоордун жыйынтыктоо этабында турабыз. Бирок долбоорду мындан ары да улантсакпы деген оюбуз бар. It was started some time ago with going to the village saying Ташбашат айылы деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте жайгашкан. Кыштакта 1000ден ашык киши жашайт.